Албетте биздин бүгүн студиябызга көптөгөн меймандарыбыз бар. Алгачкы меймандарыбыз биздин студиябызга келе баштады. Мынакей Ош студиясында болсо ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы директорунун орун басары Жумамидин Сулайманкулов мырза келди. Студиябызга кош келипсиз. Кутлан күнүңүз менен, майрамыңыз менен. Бишкек студиябызда дагы ошол телеканалыбыздын башкы директору баш болгон биздин меймандарыбыз олтурат. Алгач сөздү ошол Бишкек студиясында олтурган меймандарыбызды баштап берсин. Анан жана эле Айбек мырза айтып кетти, алгачкы кесиптик жолду мугалимдиктен баштаган депчи. Азыр бул жерде мен ушул куттуу студияда ЛТРдин сыймыктануу менен айта алам. Азыр сиздердин баягы Ош студиясында директордун орун басары болуп отурган Жумамидин мырза ошол менин окуучум болот. Учурдан пайдаланып, мына үлгүлүү окуучулардын бири эле, Кудай буйруса, мына азыр тележазмада жетекчилик кызматында отурат. Бирибизди көрүп, бирибиз сыймыктанып калып отурабыз. Биздин ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын Оштогу жетекчиси, башкы директордун орун басары Жумамидин Сулайманкулов мынакей биз менен чогуу отурат. Жогоруда Ильяс Балташев агабыз айткандай, окуучусу болгон кезинде англис тилинен сабак берген мыкты мугалим болгон деп айтып атат. Анан жогоруда мынакей Бишкек студиясында отурат, агайыңыз отурат, анан биздин жетекчи отурат дегендей саламдашып амандашып алсаңыз. Рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен, урматтуу кесиптештер, мына биздин башкы директорубуз Эрлан мырза, мен агайым отурат Ильяс Балташев, мен агай деп көнүп калгам. Сиздердин дагы кесиптик майрамыңыздар менен ушул тармакта эри шаркак болуп эмгектенип келатабыз. Бир коллективдин мүчөсү катары мен сиздер менен иштешкениме, сиздер менен ушу сапарлаш, тилектеш, максатташ болуп келатканыма мындай абдан ыраазымын дегендей. Бүгүн жалпы эле теле жаатындагы кызматкерлердин кесиптик майрам болуп отурат, теле жана радио кызматкерлердин күнү. Бул башка кесип ээлери сыяктуу эле ар бир теле радио тармагында эмгектенген кызматкерлер үчүн мындай өзгөчө күн. Анткени биз дагы ушул күндү күтөбүз, бири-бирибизге жакшы сөз арнап, сырттан бизге айтылган каалоо тилектерге мындай ичибиз чыгып дегендей өзүбүздүн жасап аткан ишибизге, эмгегибизге канаттанып, бир катар баа берип, алдыдагы пландарды дагы мерчемдеп, артка ташталган күндөрдү эмнеге жеттик, эмне иштерди аткара алдык деген бир обзор кылабыз да. Туура айтасыз. Жумамидин мырза. Агайыңыз кандай агай болгон? Мынакей жогоруда Бишкек студиясында отурат, сурап коелу. Кандай окуткан? Агай өтө жакшы окуткан. Менде ошол баштапкы база, алгачкы түптөлгөн базам ушул Ильяс агайдан алгам да, англис тилинде. Андан кийин мындай көп тилге басым жасабай дели унутуп деле калдым. Бирок алган билимиң мындай сакталып турат экен да. Кайра окуп, кайра эстесең калыптанат экен. Мисалы мен англис тил курстарына барганда ошол мезгилде агай жаттаткан, мисалы сөздөрдү, англисче, кыргызча сөздөрдүн баарын бир жуманын ичинде мындай окуган сайын калыбына келе берет экен да сөздөрчү. Демек база жакшы болгон деп ойлойм да мен. Агай анан сабак бергенден сырткары дагы өзүнүн мындай тазалыгы менен, жүрүм туруму менен ушундай үлгү болчу да мектептечи. Баскан турганы таза, бут кийими мисалы айыл-жерге сыйлай, дайыма таза жылтырап турчу. Анан ошо ага карап түздөнчүбүз. Мени дагы өтө эле мындай сиздерге башкача сезилиши мүмкүн. Мен Ильяс агай деп койчу, мен дагычы. Агайды түздөнөт элек агайга карапчы. Сизди дагы Ильяс агай деп койчу. Мен дагы ошентип атап койчу. Экинчи Ильяс агай деп. Ошол тестер кезиңизде ушул агайыңыз менен ушундай бир тармакта иштеп, азыр ушундай түз эфирде, тикелей эфирде маңдайлашып сүйлөшүп калам деген бир ой болду беле сизде ошондой бир? Жок, ой болгон эмес, бирок шыктанганбыз. Ушу агайга карап түздөнгөнбүз. Агай 7-8 класста бизге сабак берди, адашпасам. Андан кийин биз 10-11 класстарда окуп атканда агай ЖТРден чыгып
Биздин айылга барып, ошол өзү иштеп кеткен мектепти тартканда шыктанганбыз да. Ушу журналист болсом, мен дагы экранга чыксам деп. Себеби жаныңда жүргөн адам, сага сабак берген адамды экрандан көрүү мындай өтө сыймык болчу да. Биз агайды көргөн сайын сыймыктанчубуз. Бизге сабак берген агай эфирден чыгып атат. Биз эле эмес, айылдын баары ушинтип суктанчу да. Кийин кандайдыр бир ушул таасири дагы болду журналистикага келишибизге. Албетте бала кездеги мектеп учурунда окуп жүргөн кездеги кыялдардын баардыгы көпчүлүгүбүздө телеге жетилейт да. Ошол кыялдардын баардыгы бүгүнкү күндө орундалды буюрса, Орундалып баратат. Ошо алгач келгенде жаңылыктарга келип, жөнөкөй кабарчылык эмес, ал мезгилде мындай азыркыдай телерадио көп, штат кеңири мезгил эмес болчу. Мен 3 жыл стажировкада жүргөм. Штаттан сырткаркы кабарчы болуп, ушул элтерде 3 жыл жүрдүм. Андан кийин гана 3 жылдан кийин штатка олтуруп, кадимки кызматкерлер катары эмгектенип баштадым да. Жакшы, бүгүнкү күндө жетекчинин орун басары болуп эмгектенип келатасыз. Кандай экен, жетекчи болгон оңой бекен же кабарчы болуп иштеген оңой беле? Эми жетекчи болуу бул чоң жоопкерчилик. Ушун жалпы кызматкерлердин иши, техникалык материалдык базанын чыңдалышы, бардык нерсе бул жетекчиден көз каранды жана жетекчинин мындай чоң бир мойнундагы жүгү да. Ал эми кабарчылык ал дагы бир чоң жүк, элдин алдындагы жүк. Ал жетекчи ошол жамааттын алдында, элдин алдында жоопкер болсо, кабарчы барган жеринден так маалымат бере алгандыгы, элге жеткиликтүү маалыматтарды бере алгандыгы менен бир андагы жоопкерчилиги чоң. Бар эле мындай. Сиз катардагы кызматкер болуп жүргөн учурда жеке өзүңүздүн оюңузда ошол жетекчиликке кандай талап койчу элеңиз, дагы өзүңүз жетекчи болгондон кийин өзүңүз катардагы кызматкер болуп жүргөн учурдагы талаптарды аткара алдыңызбы? Өтө жакшы суроо болду булчу. Сырттан оңой көрүнөт бардык нерсе. Баа берүү дагы оңой. Айрыкча кыргыз коому акыркы учурларда өтө мындай сын көз караш менен карап бардык нерсеничи. Катардагыбыз деле, билимдүүбүз деле баарыбыз соцсетке келсең баш айланат. Мен дагы ошондой бир демократтардын бири болчумун. Талап койгон кишилердин бири. Университеттен баштап ушул өтө активдүү жашоого аралаштым. Көп митинг пикеттерге чыктык дегенде көп талаптарды койдук. Анын катарында элтерде иштеп жүргөндө да, жөнөкөй кабарчы болуп жүргөндө дагы ушундай ойлор болчу. Эмнеге монтип жасап койсо болбойт, эмнеге табып койсо болбойт, эмнеге кылып койсо болбойт деп. Башыңа келмейчи көрбөйт экенсиң, билбейт экенсиң. Бир катар нюанстар бар. Ошол сын көз караш менен карагандын дагы экинчи тарабы бар. Медалдын эки тарабы бар дегендей. Кантип эле жетекчи же болбосо ошол бир жерде иштеп аткан жаратман болобу же башка адам болобу, мүмкүнчүлүк болсо кылбай коет да. Кайдыгер болуп керек эмес. Мен каалабайм муну деп туруп, мисалы үчүн тыйып кое албайт же кылбай кое албайт да. Бардык жетекчи карьерасын түптөсөм дейт, бир нерсе из калтырсам дейт, бир нерсе жасасам дейт, ошого аракеттенет. Эч ким өзүнүн тагдырын, коллективдин тагдырын мындай тепселеп же сүрүп кое албайт да. Бул керек эмес депчи. Жасаганга аракет кылат. Бирок айтыла турган, айтылбай турган, жасала турган, жасалбай турган, же бир кармап турган өзөк болуп калат да. Болбосо бар эле, мен ойлойм, жетекчимин деген адам бар эле ынтылат, аракет кылат. Ушу жасап калсам, артымда из калса да, бу айрыкча айттым. Кыргыз коому саясатташкандан кийин бир иш жасоо, бир алдыга жылуу мындай кыйын дагы болуп калды бир жерде. Жасоо дагы кыйын болуп калды. Бирок мен ойлойм, биз аракет кылып атабыз. Дагы да аракет кылабыз. Жакшы. Рахмат. Албетте мынакей бүгүн биздин студиябызда Жумамедов мырза, бул камералар, мынакей үн жазуучу, бул үн жазуучу студияда Жоло Мамытов биз сыймыктанган агаларыбыз, ал кишилердин баардыгы иштеген, ушул камералар менен, ушул микрофондор менен иштеген журналисттер бүгүнкү күндө да биздин арабызда бар. Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер Мейманбек Касымов агабыз бир нече мүнөттөн студиябызга мейманга келет. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Үмүт Ташматова эжекелерибиз бүгүн биздин студиябызга мейманга
келет. Алар дагы биздей жаш кезинде ушул камералар менен оператор тиги микрофондор менен иштешкен болсо, бүгүн бизге ардагер катары ушул тарыхты айтып берүүчүлөр катары бүгүн биздин студияда мейманда отурат. Кези келип биз дагы мындан да бир кесиптешим жогоруда айтып өттү, бир 40-50 жылдан кийин биз дагы ардагер журналисттердин катарында толуктап студияда мейман катары келип калышыбыз ыктымал. Анан мындай суроо бергим келип атат, Жумамедин. Журналистикалык кесиптин ушул жумуштун аябай түйшүктүү деп айтабыз да. Бирок түйшүктөн жыргалы көбүрөөктөй сезилет да. Сизге кандай? Эми жыргалы мен биринчи курска келгенде ушундай жыргалыны элестеткем да. Эми азыр түйшүгүн эле элестетип атасызбы? Ктурканын Ала Тоо маалымат программасы эми мындай белгилүү болчу ал мезгилде. Баарыбыз Ала Тоо деп маалымат алчубуз да. Мен тамашалашып калдым. Биринчи курска келгенде эле баарыбыз мындай Ала Тоодон чыгып кетчүдөй эле болуп эле келгенбиз да. Ошондой эйфория менен келгенбиз. Жыргалыбыз ошол деп ойлойм да мен. Биздин эфирден чыгып, жүзүбүздү таанытып, өзүбүздүн ишибизди көрсөтүп, эфирдин жүзү болуу бул биздин мындай эйфориябыз, көксөбүз, кыялыбыз да. Бардык журналистика тармагына аралашкан адамдын өзүнүн жүзүн, өңүн ошол эфирден таанытуу, маалымат жеткизүү бул ар бир адамдын кыялы да. Ошонун артынан мындай кетебиз да. Биз чыгармачыл жамаат болгондуктан көрүнгөн эле урунду адам келип эле бул журналистикага кирип калбайт. Көдөнүндө бир нерсе бар. Ушул көдөнүнөн бир оргуштаган таланты бар. Жок дегенде эки сөздү кошо алган, өзүнө өзү ишенген адамдар телевиденияга келип эмгектенет. Мына азыр сиздер айтып атасыздар, Үмүт Ташматова, Мейманбек Касымов, Өмүрбек Эрмекбаев, Олжобай Бубатаев, Жомарт Абдыраев деген агаларыбыз чейрек кылым өмүрүн ушул телеге арнап архивден көрүп атабыз. Жапжаш мына сиздердей, биздей архивден көргөндө олтурушат агаларыбыз. Бирок ошол телевидениянын бир иленчеги, бир азабы кармап турат да ушул жерде. Бир деме бар, Бир нерсе бар да, өзгө билинбеген бир нерсе бар. Биз деле айланып элтерден кетсек деле айланып эле кайра ушул элтерге тартылабыз, элтерде иштегенге аракет кылабыз да. Кете албайбыз. Мага бир мындай ой келип калды, жогоруда. Суроо береткенбиз Бишкек студиясына, азыр сөзүңүздү бөлүп койдум, кечирип каласыз. Азыр Бишкек студиясында отурган биздин кесиптештерибиз бар, Жумамедин мырза. Ал кесиптештерибизди эфирге алып чыгалы. Бүгүн мынакей Ош Бишкек теле көпүрөсү иретинде биз эртең саат 7-ден баштап, жалпы негизи кесиптештер бүгүн 4:30-дан баштап жумушка келдик. Жумамедин бүгүнкү майрамдык эфирди абдан жакшы кылып чыгара алдык. Мына Бишкек студиясында биздин кесиптештерибиз буга чейин маектешип атышты эле. Кезек берели, суроо берип узаталы. Сиз бергизчи суроону. Талапты жакшы коюшат деп атат, талап коелу, кандай кылам? Оштон туруп. Эми суроо эмне суроо берме керек? Суроо ойлонуп келбеп турмун негизи. Ошко качан келесиз деле, Эрлан мырзаны? Ошко келсе анан суроо жоопту бул жактан тактайбыз го. Азыр сурайлы, качан келесиз? Бизге суроо узатылды Ош студиясынан. Кабыл алабыз. Биздин жетекчибиз Ош Бишкек, эң негизгиси биздин ЛТР каналына келген жетекчилердин бир буту Ошто, бир буту Бишкекте болот деп коюшат да. Чындыгында эле ошондой эң көп биздин баягы башкы студиябыз Ошто жайгашкандыктан мынакей биздин байкашыбызча кеч эле барып келгендей болду эле деп биз да кызганып коелу. Качан барасыз дейт. Же баягы майрамдык маанайды көтөрүп кетесизби деп атат, окшойт чамасы. Кудайым буйрса эртең сапар алабыз, эртең менен учабыз, Кудайым буйрса Ошто кесиптештерди эртең барып анча-мынча сыйлыгыбыз бар дегендей, грамоталарыбыз бар, ЛТРдин отличниги деген төш белгилерибиз бар. Ал жактан да сыйлыкка татыган, сыйлыкка ээ болгон кызматкерлерибиз бар. Ошолорду сыйлап эртең барып келмекчибиз. Кудайым буйрса баягы Ошко барып мен деле көп иш убактымды Оштон барып өткөргүм келет. Ошол жакка барып кызмат кылып, ошол жакта коллектив менен баягы бир иштин планын түзүп алып, ошол планды до конца ишке ашырганга чейин иштеп, ошол жакка барып аракет кылып, ошол жакта иштейин деген үмүттөрүм бар. Бирок азыр мен кырдаалга байланыштуу баягы шайлоо келе атат алдыда, аябай саясий иштер келе атат. Ошолорду баягы жөндөп, түздөп туруш
сөзсүз түрдө баягы борбордо болушка туура келет экен да. Ошол үчүн эми азыр бул жактан ал жакка көп чыга албай атам. Таарынбай туруңуздар, урматтуу кесиптештер. Эртең барам, анан кийинки жакшы шайлоо бүткөндөн кийин дагы көп болот ошол жакка. Ооба. Эң негизгиси биздин жана жетекчилерибиздин ар бир келген жетекчи, ал жакта аксакалдарыбыз бар эмеспи? Ошо кеңеше койгонго деп койсоңуз, оңой кутулабыз, Ильяс мырза, бүгүн студиябызга келип, ушундай жакшынакай маек куруп, сиздин мынакей окуучуларыңыз бүгүн да сизден кийин кызматка отуруп, сизди мынакей кандай мугалим экенин, агартуучу экениңизди айтып отурат. Кыргызча айтып атасыз, түшүнүп атасызбы сиз? Англисче сабак берген турбайсызбы баарынан дагы? Куттуктап өтүңүз эми жалпы кесиптештерди.